بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сабақ ұсынатауыз бұл Әл-Уабил Сайиб Урафиул Калимат Тайиб Ибн Қайым аль-Жаузияның берекелі Жамғыр деген кітабынан жүректің тұрықтылығы жөнінде өткенбіз. Анын бірінші нәрсе менен тұрықтылық екенін айттық. Андықтан адам бірінші нәрсесі бұл Аллах Таалаға болған сүйүүсін бірінші қойып, қалғандарға болған сүйүүнү екінші мәселеге салғанда иш жүзінде тілімен ғана емес, ошондо ғана бұл нәрсе менен жүрек бір тұрықтылыққа ие болот экен. Екінші, эми бүгүнкү сабакта турган экинчи нерсе, кайсы бир нерсени биз иш жүзүнө кирсек, жүрөк туруктуу болот экен. Ta'zimul amr wan nahi. Экинчи нерсе бул Аллахтын буйругун жана тыюусун тазим кылуу, улуу тутуу. Мисал Аллах Таала эмнени буйрук кылса, акиму сала ва ату зака деди, намазын тургузгула деди. Зекетиңер берле деди. Демек бул буйругун биз улуу тутуш керек экенбиз. Жөнөкөй эле буйрук эмес бул деп. Жана эмнени тыйса, Аллах Таала тыйган аяттар толтура. Мисалы, бири-бириңерди аңдыбагыла. Мисалы, ошондай аяттар Аллах тыйган болсо, бул тыюусуна дагы береке бар. Аллах Субхану ва Таала эмнени буйрук кылса, эмнени тыюу салса, ошону биз тазим кылуу экен. Анткени Аллах Таала ма лакум ла таржуна лиллахи уқара. Аллах Таалага силер эмне туруктуу абалда кайтпай жатасыңар дейт. Ал кандай? Тафсиринде эмнеге Аллах Тааланын улуктуулугунан коркпой жатасыңар дейт. Иш жүзүндө келгенде кыйын. Аллах Субхану ва Таала бизди Аллахтан чыныгы коркуучулардан кылсын. Аллах Тааланын буйругун улуу тутуу бул кандай? Абу Исмаил аль-Харауи айткандай, бул Аллахтын буйругун жана тыюусун улуу тутуш керек дейт. Бири-бирине карама каршы келтирбей. Аллах Тааланын кээ бир адамдар буйруктарын аткарачат. Бирок ошол эле учурда тыюусуна кирип кетет. Аллах буйрук кылбады деп. Аллах буйрук кылды. Бирок кээ бир адамдар аша чаап кетет. Аллах тыйды. Бирок тыйды деп туруп аша чаап кеткендер бар. Андай болбош керек дейт. Адамдар Аллахтын буйругун толугу менен аткарыш керек, бирок четтен чыкпай. Аллахтын тыюусуна толугу менен аткарыш керек, бирок жеткирбей койбой. Ортосун карманыш керек. Андыктан Аллахта тууганчылык байланыш үзбөгүлө деди, мисалы. Тыйып атат, тууганчылык байланыш үзбөгүлө деп. А кээ бир адамдар аны аткарам деп туруп четтен чыгып кетти. Тууганчылык мамиле деп түшүнүп алды. Арак койсо деле отурат. Жок, Аллах Таала тууганчылык мамилеңерди бекемдейледен жок, муамеледен жок, сыйлатур рахим. Тууганчылык байланыш деген сөз. Мындайча айтканда, бир тууганың арак ичип той кылып жатса, телефон чалып койсоң, о бир тууганым, эми тоюңду өткөрө бер, арак коюп жатат экенсиң, мен келе албайм, тура чүн, Аллах Таала мындай арам жерге барганы тыйган деп бир оз айтып койсоң, сен тууганчылык байланышты бузган эмессиң. Анткени сен байланыштың да, абалында айттың, неге келбей атасың? А кээ бир адамдар түшүнөт, тууганчылык мамиле деп тур. Жок.
туғаным арақ қоюу, не қоюу, туғаным қызға үйлену, еркек үйлену, ақыры мен туғаным ал деп болбой келе бергендер бар да тойына. Субханалла. Арам іш болса деле ол қайтып келеді. Анткени пайғамбар айтқан, арақтың тегерегіне 10 адам қарғыша деген. 10-шысы о жалисиха. Арақ ішкен жанында отырған дейді. Азырда ошындай бір тамашалар көбейіп кетті. Bir тойға барсаң, кафеде чоң бір той болады екен. Анан өзүнчө бір стол даярдап коет экен да, халалдар стол депчи. Анан кичине жол салып калган, сакал коюп калгандар, силер бияка дейт, халалдар жакка отурула дейт. Анан килтеген столдор харамдар жак экен. Анан бир киши адашып ошолго отуруп калса, кечиресиздер, мени халалдар менен отурус койгон турбайсыңар, харамдар какта эле дейт. Карасаңар, субханалла. Бул надандар, динди билбегендер ошондой шылдың кылып жатканына пайга Аллах Тааланын шариятын туура эмес түшүнүп алган адамдар себепкер болуп жатат. Эгерде алар андай той кылса да келбей койгондо, мындай шылдың сөздөр чыкпайт эле, халалдар, харамдар деген. Бирок тойуна барбай кой, бирок жакшы иш кылса бара бер. Тойдун эртеси барып кел, үйүнө барып, тууганыңды көрүп кел, чай ичип кел, тойго чейин деле барып кой, өзүңдүн беле турган берип кой. Бирок арак койгон үчүн барбайм деп, аны менен байланышып коюу дагы бул тууганчылык байланышты үзбөгөн керек экен. А кээ бир адамдар тууганчылыкты байланышты үзбөгөндү алар катуу нерсе менен байлап алган да. Тууганчылык мамиле деп алган. Субханалла, шариятта тууганчылык мамиле деп эреже койгон эмес. А мамиле деген маселе болсо, тууган гана эмес, шариятта жакшы иште, таквачылыкта мамиле кылла дейт. Жаман иште, күнөө иште мамиле кылбагыла, үзгүлө деп чыгат. Анткени Аллах айтты: "Таавану алал бирри ва тақва, ва ла таавану алал исми вал удван." Мына мамиле жөнүндө Аллах бул жерде айтат. Аллах айтат: "Мамиле сен тууганыңбы, тууганың эмеспи? Ага карабайсың" дейт. Мамиле киммен кыласың дейт. Жакшы иш болсо, орус киши болсо дагы жакшы ишти алып келатса, биздин элибиз үчүн, биздин динибиз үчүн аны менен мамиле кыла бер. Таавану алал бирри ва тақва. Жана таквачылыкка, бир дават ишке, бир жакшы бир сооп ишке болсо, алар менен мамиле кыла бер. Башка уруудан болсо дагы, сенин жердешиң болбосо дагы, аны менен достошуп мамиле кыла бер. Бирок эмнеден мамиле кылбайсыңар дейт. Аллах айтат: "Ва ла таавану", мамиле кылбагыла. "Ва ла таавану алал исми вал удван", күнөө иште, жаман бир иште, алгандай күнөө иштерин бир, арак ичүү, арак коюп туугандарын чакыруу, ошол жерге чакырып атса, мамиле кылба деп. Мындайча айтканда, ага барба. Вал удван, душманчылыкта мамиле кылба. Неге? Анткени сен арак койгон жерге барсаң, албетте ошол жерде башталат. 200-300 грамм кеткенден кийин, "Эй, мени карачы. Сен чөтө башкача жүрөсүң, сакалы коюп алып эле, аягың хижап кийип эле", аны башталат. Кайра душманчылыкка сөздөн сөз чыгып, жаман сөздөр болуп, бири-бирине жүрөктөрүнө зейин орткан сөздөр айтышат. Мамиле деген шариятта башка маселе көргөрү. А тууганчылык, байланыш деген шариятта сыйла. Бул ылдыйкы деңгэл. Ошончо Аллах Таала ушунчалык берекелүү, ушундай бизге жеңил шариятты түшүндүргөн. Аллах Таала билет, ар бирисин туугандарыбыздан ар кандай бир бузуку адамдар бар экен. Неге? Анткени биз тууганды тандабайбыз. Биз досту тандайбыз. Тууганды Аллах берет да. Ошончо Аллах билет кандай тууганың бар экен. Ошончо Аллах Таала сен күнөөгө бат калбасын деп мамиле кыл туугандарың менен деген жок. Тааван деген жок. Сыйла турахим dedi. Тууганчылык, туугандар менен байланышта. Будь на связи. Телефон чалып кой, группа, WhatsApp'тан группа ачып тур, туугандарың киргизип кой. Жактырбасаң да, ошого жазып кой: "Салам алейкум, кандайсыңар" деп. Сен уже тууганчылык байланышты үзгөн жоксуң. Андыктан көрүңүздөр, Аллахтын буйругун кээ бир адамдар аткарам деп,
аша чаап кеткендер бар. Аллахтың тыйганынан тыйылам деп аша чаап кеткендер. Кайра Аллахтың тыйганынан тыйылам деп күнөө батып кетет. Аллахтың буйругун аткарам деп күнөө батып кеткендер бар. Ошол үчүн Аллахтың буйругун эмнеге күнөө батып кетет? Анткени ал туура эмес түшүнүп алат. Абалды туура эмес түшүнүп алгандар бар. Пайгамбарыбыз айткан хадис бар. Ооба, динге киргенде сен капырчылык жашоондогу чачыңды кыргың дейт. Октатын, анан кийин сүннөткө отургузул дейт. Сени мындайча айтканда бейнамаз болуп калбаш үчүн сүннөткө отургуштун дейт. Эми балким кээ бир адамдар 20-30 жашында же 40 жашында динге кирип калганда ушундай эреже менен. Анан кийин бир кореецтер ошол арабтарга келип иштеген экен. Анан кийин ошол динди кызыктырып жактырган экен. Анан алар динге киребиз деген экен, бир 10го жакын кореец. Анан кийин пайгамбар айткан хадис турат. Ооба, не деген? Чачыңды кыр деген, сүннөткө сени отургузсын деген. Анан бир шейх мындай динди, Аллахтын буйругун аша чаап элдерге жүктөйгөн да. Бул адам көңүл менен кыла турган нерсе да кийинки. Анткени бул главный нерсе эмес. Аны кылыш шарт эмес. Бул второстепенный нерсе. Бирок туу шейх ошону зарыл деп туруп айтты жанагы кореецтерге. Динге кириш үчүн силер обрезание кылыш керексиңер деди. Кореецтер айтты, жок ой, кылбай эле болчу деп ошол менен чыгып кетишти дейт. Мынакей. Унчукпай коюш керек болчу. Кылыр динди кабыл алып эле, шахадан айткыла деп кабыл алып намаз окуй берет эле. Анан иманы толгондон кийин анан өздөрү сурайт эле, эмне кылабыз дагы деп. Анан айтат, мына могу чачыңды кырып кой, бир умрага барып кел, ажы барып кел. Андан кийин мүмкүнчүлүк болсо акырын жашынакай өзүң ошого психология жагынан макул болсо сүннөткө отургузуп коюш керек сени деш керек. А жок десең мейли, ошону кылбай деле койсоң болот. Акыры түбү сен мусулмансың деп ошол адамга акырын дават кылыш керек эле. А бул кээ бир адамдар буйрукпу, бол буйрукту аткарыш керек деп туруп мойнуна жүктөп койгондо кээ бир адамдар көтөрө албай динден чыгып кетиши мүмкүн. Кайра берки адам күнөө батып калды. Демек, шейхтин сөзүнүн бир мааниси Аллах Тааланын буйруктарын тазим кылуу бул эң биринчи мартаба. Тыюусунан мурда биз Аллахтын буйруктарын тазим кылыш керекпиз. Андан кийин тыюусын тазим кылыш керекпиз. Мындайча айтканда биринчи буйругун аткарыш керекпиз. Тазим деген эмне? Биринчи буйругун аткарасың, анан тыюусунан тыйыласың дегендей. Ал кантип тазим кылат? Мисалы, момун Раббисин ким аркылуу билди? Момун Раббисин Аллах Тааланын элчилиги аркылуу. Аллах Таала аларга элчини жөнөттү. Ошол элчинин айтып берген сөздөрү аркылуу момун Раббисин тааныды. Андыктан Раббисин буйругуна моюнсунуу, аны тазим кылуу, тыйгандан тыйылуу бул эмне менен каралат дейт? Бул толук элчисин ээрчүү менен дейт. Эгер элчисин толук ээрчибесең, сен Аллахтын буйругун, тыюусун тазим кылбадың. Ал эми тыюусун да тазим кылуу момун Аллах Таала жана элчиси эмнени тыйган болсо, ошондон тыйылуусу керек экен. Анткени көптөгөн таква адамдар, акыйдасы түз чоң бир алымдар, алар чоң бир мунафиктиктен, эки жүздүктөн алыс болгондор, ошол адамдардан көп далилдүү бир окуялар күбө болгон дейт. Кээ бир адамдар пенделердин көз алдында Аллах Тааланын буйруктарын тазим кылгандай бир сүрөт алып келет дейт. Мисалы, элдер отурса, келип намаз окуп калат. Орозо кармап, Куран ачып окуп калат элдердин көзүнүн алдында. Ушуну Аллахтын буйругу менен тазим кылатам деп. Wa talabul manzila wal jah inda. Жана Аллах Тааланын тыюусунан тыйылып, Аллахтан коруп калат.
Бирок анын корккону Аллахтын өзүнөн эмес. Адамдардын көз алдында ылдый болуп калбайын. Же болбосо бул дүйнөдөгү жазалардан коркуп, худут, укубат деп коет. Ушундай бир жазаларга түшүп калбайын. Мисалы, араб мамлекетинен ким жүргөн болсо билет. Ашыкча тура эмес иш кылып отурган болсо, арак иче турган болсо, же ал өзүнүн бир жазалары бар да. Чоң бир штрафтар бар, же болбосо бир кайсы бир деңгээлде, мисалы урдаса, колун кесе турган, ушундай нерселерди коркуп, ал ошол Арабияда жүргөндө мисалы урдабашы мүмкүн да. Аптеп септеп башка жерге бара калып, ошол жердин эң биринчи баштаган иши бысмыла дегенде урдап башташы мүмкүн. Арабияда жүргөндө арак ичпеши мүмкүн. Жидда келип туруп учуп кетери менен бүттү самолеттон стюардессага шампанский арак алып кел деши мүмкүн. Бул Арабияда жүргөндө ичпей жүрдү. Аллахтан коркуп эмес, ошол жердеги мыйзамдан коркуп. Мен эгерде ичип койсом, мени момундай кылып коюшат, мага муну штраф кылып коет, мага ушундай бир азаптарды, проблемаларды жасап коет деп. Жок, бул адам күнөөдөн тыйылганы менен Аллахтын буйругун, тыюусун улуу туткан эмес. Бул күнөөнү таштап, буйругун аткарган болуп эсептелбейт. Анткени күнөөнү таштап, буйругун аткарган адам ошондой мыйзам болобу, болбойбу, ага ошондой жаза береби, бербейби, ал үчүн эмес, Аллахтан коркуп ошону аткарбаса. Аллах буйрук кылган. Намаз оку деп, мен ошон үчүн намаз окуйм. Мага атам айткан үчүн окуйм мен. Мага шейх айткан үчүн окуйм. Кыргыз болгон үчүн намаз окуйм. Мен Аллах буйрук кылган, ошон үчүн окуйм. Мага шейхим тыйды эле. Мага Минздрав тыйды эле. Тамак чеккен болбойт, ден соолугуңа зыян. Ал үчүн чекпейм. Аллах Тааланын шариятында бул арам. Мен Аллахтын тыюусун улуу туткан үчүн чекпейм. Деп ошол ниетте таштаса тамекини, же бир ыплас ишти. Мына бул адам жүрөгүндө истикамат орноткен. Аллахтын буйругун жана тыюусун урматтаган адам болот экен. Демек, биз келиңиздер, көп адамдар Аллахтын тыюусуна тыйылат. Бирок тыйылып жаткан учурун карасаң, ал башка себептер менен тыйылат да. Бир адамга күндөрдүн биринде бир адамга жолуктум да. Тамеки чекпей калыптыр да. Бир 15 күн болуп калды, тамеки чекпей калдым дейт. Машалла, табаракалла. Машалла, тыйылган турбайсыз десем. Эчтеке кылбайсыз башка десем, жок, насыбай койуп алгам дейт. Бир күнүнөн тыйылып туруп, башка күнүгө өтүп алган да. Мындайча айтканда, теттиги Адилеттен кошунам үйүнөн урдабай эле, теттиги Абсаматтан кошунам үйүнөн урдап баштадым деген сөз да. Кандай болсун, ал деле урулду. Ал деле күнөө да. Анткени бир күнөөнүн дамын татып, экинчи күнөөнүн дамын татып баштабай кайра. Ошол үчүн кээ бир адамдар тамекини таштаса, бир башка күнөөгө өтүп алган үчүн таштап аткан болушу мүмкүн да. Кээ бир адамдар ичпей калдым дейт. Машалла, ичпей калдыңбы десем, бураш тыйды да, ичсең өлүп каласың деди. Сенин бооруң езилип кетейин деп атыр дейт. Субханалла. Ден соолук үчүн тыйып койду аракты. Көп адамдар булар Аллах үчүн тыйылбагандыгы үчүн буларга сооп жок. Эгерде бул ден соолукта врач тыйды эле, же баланча түкүнчө алдында уят болот, кой ичпей баралы, кудалар уят дейт. Кой Куданын алдында ичпей эле коелук деп, тим эле момун болуп отурса дагы, ичпей отурса дагы, Кудайдын алдында эч бир соокуй болбойт. Неге? Анткени ал Аллахтан коркуп тыйылган жок. Аллахтан коркуп тыйылса, бул адамдын сообу улуу деңгээлде болот. Анткени тигил адам Кудага барганда ичпей атат, бирок чыгар мен ичем деп атат да. Ошон үчүн келиңиздер, Аллахтын буйругун улуу туталык. Биз ушундай берекелерге жакын бололук. Иншалла бул сабакта дагы ушу буйругун улуу тутууну дагы кененирээк дагы эмки сабакта улантабыз. Аллахтын буйругун жана тыюусун улуу тутканын аламаттары деген кайсы белгилер менен билинет деп. Буну эмки сабакта иншалла өтөбүз. Ассаламу алейкум
ва рахматуллахи ва баракатух.